Салют достор эке, баарыңыздарга салам. Маанайыңыздар жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы турасызбы? Мындай сөздөрдү укканда кыргыз дайыма ооба жакшы рахмат деп жооп беребиз. Бул да абдан сонун адат. Мен болсо ушул 10 мүнөттүк подкасттын алдында атым Аку экенин айта кетейин. Жана угармандарыбыздын баардыгына көңүлдүү күн каалап, сиздер менен ар бир мүнөт жагымдуу экенин айткым келип турат. Таң атпай 10 мүнөт убактыңызды бөлүңүз дагы биз менен чогуу эң сонун маалыматтарды угуңуз. Сыйынуу деген эмне деген теманын тегерегинде сөз кылаардын алдында бүгүнкү тема ушундай деп аталат. Мен Анна жөнүндө эскертким келип атат да. Илгерки байыркы заманда Элкана аттуу ыйык кызмат кылуучунун эки аялы болот. Бири Пенина, бири Анна. Пенинанын балдары бар, ал дайыма Аннаны басынтып деп кыйын болчу да. Ал эми Анна болсо анын баласы жок болот. Ал абдан басынат, кыйналат. Анан бир күнү ибадатканага келип алып Кудайдан сурайт: "Кудай, мага эркек бер. Сөзсүз эркек болсун. Сен мага уул бер, кайра мен сага аны арнайм. Башына устара тийгизбейм. Күчтүү ичимдик, эч бир ичимдик ичпейт. Алкоголдук дегенчи, бул күчтүү шарап ичпейт" деп убада берет. Эми биз сыйынуу дегенде бул сыйынуу жөнөкөй гана сөз экенине дагы бир жолу кайталагым келет да, биздин жүрөгүбүздө болгон каалоо тилек. Бул тууралуу алдыда да сөз кылабыз. Эми Аннанын окуясы жөнүндө дагы бир аз кененирээк токтолсом. Анна өзүнүн сыйынуусуна мындай десе керек да: "Асмандагы Кудай, сен менин уулду болууну абдан кааларыңды билесиң, бирок мен аны өзүм үчүн эмес, сага арнаш үчүн суранып атам" десе керек да. Ысрайыл эли менен ыйык кызмат кылуучулардын Кудайга болгон мамилеси муздап бара жаткан. Анна дал ушундай учурда жашаган. Өзүнүн башкаларга карата таасири жана мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгонуна карабастан ал ишенимин таза сактаган. Өлкөгө Кудай менен элди байланыштырып турган чынжыр боло турган адам. Кудай менен болгон байланышты калыбына келтирип, жаңы келечекке жол таштай турган адам керек экенин түшүнгөн. Көрөгөчтүк бул. Аннан жүрөгү өзү үчүн эле эмес, ал эл үчүн жана элдин Кудайга болгон мамилеси үчүн да ооруп жатабы. Анын сыйынуусунун ушундай көп маанилүү ойду камтыгандыгы ушул себептен эмеспи? Улуттук жана рухий көйгөйлөрдүн чечилишине өзү да катышаарын ал алдын ала көрдү экен, Бекем ишеним менен ооба деп айтууга болбосо да, ушундай болушу толук мүмкүн. Элдин жана ыйык кызматтагылардын рухий абалынын начардыгы элинин Аннага кылган мамилесинен да байкалат да. Эли Аннаны аяган да, түшүнгөн да жок. Мындай дейт: "Масың качан тарайт? Соолук" дейт Эли ага. Караңызчы, кандай катуу. Өз уулдарын жетише эле катуу кармай албаган ыйык кызмат кылуучу Аннага өтө орой мамиле кылып атат. А бул Элинин эки уулу болсо, Кудайга тартууга алып келинген эң сонун тартуунун жакшы жерлерин алып жеп алышчу. Туура эмес иш кылышчу. Ошол учурда мас адамдар менен өзүн кармай албаган аялдардын чогулуштарга келиши кадырес эле көрүнүшкө айланып калган. Эли муну таң калыштуу нерсе катары кабыл алчу эмес, анткени өзүнүн уулдары жыйын чатырынын кире беришине чогулган аялдар менен көңүлдөш болуп алышчу. Анна Кудайдын катышуусун чынында эле сезип турду. Ошол себептен ал актанган жок. Ал Элинин орой мамилесине да чыдап, көтөрүп кое алат. Ал таарынган жок, абалды бир нече сөздөр менен гана түшүндүрүп берди. Эли өзүнүн ыйык кызмат кылуучу экенин кокусунан эстей калып мындай деди: "Тынчтык менен бар, Ысрайылдын Кудайы сураганыңды берсин." Эстеп кетти. Аннанын Кудайдан эмне сураганын билген да жок, бирок Кудайдын тапшырмасы боюнча Кудай сени укту деди. Кандай сонун сөз, Кудай сени укту. Биздин ар бир тиленгенибиз, ар бир сөзүбүз, ар бир жалынуубузду Кудай сени укту десе, ой билбейм, анда жердеги менден бактылуу адам жок болмок болуш керек. Бул сөздөр Аннанын жүрөгүн Кудайдын тынчтыгына толтурду. Мындай тынчтык ар бир ишеним сыйынуусунун артынан келет. Өзүнүн бардык түшүктөрүн ал Кудайга жүктөдү. Көптөгөн кылымдардан кийин еврейлерге жазылган каттын автору: "Ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашаарынан шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү" деп жазылган. Анна ушуну башынан өткөрдү. Кудай сыйынуусун укканына ал бекем ишенди. Аннанын жашоосунда көрүнүктүү өзгөрүүлөр байкалды да. Анын тамакка табити тартып, өз жүзү мурункудай капалуу болбой калды. Ишеним коштогон жашоо ачык көрүнөт. Ошондуктан мындай жашоо көмүскөдө калышы мүмкүн эмес. Төрөлгөн баланын ысымы Шемуэль болду. Бул Кудай укту дегенди түшүндүрөт. Караңызчы, Шемуэль пайгамбардын эми башталды. Сыйынуусу анын жашоосундагы чечүүчү чоң учур болду.
Бир нече убакыт өткөндөн кийин чын эле Анна убада кылгандай Шамуэлди сыйынуу ибадатканага алып келет дагы Теңирге арнап ошол жерде кызмат кылат. Анан бул сыйынуу менен Анна ырдаган даңктуу ырынын Ыйсанын энеси Мариямды да Кудайды даңктоого үндөсө керек. Ортосунда даңктуу мезгил жаралат. Караңызчы достор, Анна абдан сонун. Анна өзү Кудай сен мага уул бере көр деди. Белиштиктилер тарабынан тартылып алынып арам болуп калган Теңирдин келишим сандыгы Ысрайылга кайра алып келинди. Буркандарга табынуунун ордуна кайрадан Кудайга табына башташты эл. Ысрайылдын кас душмандары менен тынчтык түзүлөт. Анткени Шамуэлдин көзү өткөнчө Теңирдин колу белиштиликтерге каршы турду дейт. Караңызчы, кандай керемет. Ысрайыл тартырып жиберген шаарлар кайрадан кайтарылып берилет. Энесинин ишеними уулуна дагы өтөт. Кылымдар өткөндөн кийин анын ысмы ишеним баатырларынын ысымдарынын арасына жазылып, ал падышачылыкты ишеним менен жеңип алган адамдардын катарына экендиги кошумчаланган. Шамуэль пайгамбардын жашоосу укмуш негизи. Төрөлүшү сыйынуунун жообу болгон, ысымы да ошол жөнүндө гөлөндүрүп турган Шамуэль өзү ишеним баатыры болуп калат. Сыйынбай кою ал үчүн күнөө кылууга барабар эле. Кудай ага жооп берет. Пайгамбар жана ыйык кызмат кылуучу катары кызмат кылып, башкаруучу катары башкарган Шамуэльге Ысрайыл эли эмнеси менен төлөп берерин келечек көрсөтөт. Анна, сен сыйынуңдун жообун көргөндө ырайым кылынган аял экениңди сезесиңби? Абдан сонун, э? Уулуң өз элинин тарыхындагы ушундай негизги ролду ойногон болсо, Сара менен Ребеккага берилгендей артыкчылык сага да берилген эмеспи дегин келет да. Аннанын сыйынуусу Ыйса Теңир шакирттерине үйрөткөн асмандагы атабыз сыйынуусуна жакын. Бул сыйынуу менен Анна ырдаган даңктуу ырынын Ыйсанын энеси Мариямды да Кудайды даңктоого үндөсө керек, э? Анна өзүнүн убадасын аткарып, уулун Кудайга кайтып берет. Ошондо 2, 3 же 5 жашта болсо керек. Ошол күндөн тарта ал уулун күйөөсү экөө Шилага курмандык алып келишкенде гана жылына бир эле жолу көрөт. Караңызчы. Жылына бир эле жолу. Билбейм, мен баламды жылына бир жолу көрүүнү элестете албайм. Анын жашоосу сыйынууга, ишенимге жана өзүн арноого негизделген. Баарын Кудайга берген адам анын ордуна бергенинен дагы көп аларын Анна таанып билди. Кудай эч кимге карыз болбойт. Ал Аннага дагы 5% берди. Караңызчы, 5%. Буга чейин төрөбөй жүргөн аял 5 балалуу болуп атат. Анна сыйынуусунун угуларына эмне үчүн үмүттөнгөн? Аннада бүгүнкү күндө бизге берилген Кудайдын көрсөтмөлөрү болбосо дагы, анын сыйынуусу Кудайдын эркине туура келген. Бирок Кудай менен сүйлөшүү аркылуу ал көрсөтмөлөрдү сезип, таанып билди. Алар мындай: күнөөлөрдүн кечирилгендигин негиз кылып сыйынуу, Кудайдын улуулугуна таянуу, Кудайдын ысмын урматтоо, бул абдан маанилүү. Өзүңдүн эч ким эмес экениңди моюнга алуу, каалоосун ачык айтуу, Кудайдын эрки орундалышын жана анын падышачылыгы келишин суроо жана ишеним менен сыйынуу. Биз болсо бер деп калабыз, көбүнчө Кудай бере көр, Кудай болсо экен, Кудай кыла көр дейбиз. Кудайдын улуулугун айтып, Кудай сен чын эле улуу Кудайсың, сен чын эле керемет Кудайсың деп айтканды унутуп калабыз. Мына ошондон улам мүмкүн, менимче, биздин сыйынууларыбыз көбүнчө бул потолокко чейин жетип, андан ары кетпей калар. Ар бир адам жашоосунда Кудайга таянып, анан ар бир тилеген ниети орундалса дейбиз. Ошондуктан биздин сыйынуубуз, биздин ниетибиз жараткандын алдына жетип жатабы? Бүгүн да ойлонуп көрсөк болот. Достор, мен болсо сиздерди адаттагыдай эле Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жакка катталганды унутпаңыз. Ушул угуп жаткан YouTube каналыңызга катталып койгонду, подкасттын ылдый жагына жакты белгисин койгонду унутпаңыз. Биз сиздерден абдан өтүнөбүз, анткени бул биз үчүн абдан маанилүү. Андан тышкары ылдый жакка комментарий калтырып койсоңуз да болот, Жашооңузда ушундай бир кызыктуу окуя, жаратуучуга кайрылган окуя, учур болду эле. Жазып койсоңуз кубанычта болобуз. Баарыңыздарга көңүлдүү күн, ийгиликтүү иш күнүн каалайм. Баарыңыздар менен кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.